Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздики студия ушундай музыкалык атмосферада себептен келген биздин меймандарыбыз Чолпон жана Элеман. Туз болуңуздар. Кош келдиңиздер. Сонун. Мана кандай? Эң сонун. Сиздерки жаныңыздарда ар дайым ушундай комуз менен жүрөсүзөрбү же комуз жок? Бул бир эле чети, азыр тиякта дагы бир 6 комуз күтүп атат. Ошо биз анткени студияга кирип келгенде эле байкадык, чехолдор да көп экен, комуз да көп. Канча инструмент ойнойсуздар? Негизи комуздарыбыз аябай эле көп, себеби ар кандай чыгармаларды ойноого туура келет. Өзүңүздөр билгендей эле комуз ар кандай буроолорго да буралат, анан ошо ар кайсы күүгө ылайыктуу комуздарды алып жүрөбүз. Андан тышкары домбура, кыргыздын дерлик баардык аспаптарды ойнойбуз. Сонун караңыздарчы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде учурда азыр түз эфирде, сондуктан көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Бизге болгону түз байланышка чыксаңыздар болот. 56 жана WhatsApp номери өз кызматында 772 98 70 07 сандары. Жазыңыздар. Балким силер үчүн бүгүнкү келген эки мейманыбыз мыкты чыгармаларды аткарып бериши мүмкүн. Сурансаңыздар, же балким салам жолдойсуздарбы. Эми, мен оюмча бүгүнкү күнүңүздөр силерге графигиңиздер аябай кысылган экен. Күнүнө кайсы жактарга барып чыгып келдиңиздер? Күнүңүздөр кандай башталат негизи сиздердики? График өзүңүз айткандай эле аябай азыр толуп калган. Ар кайсы жактарда той топурлар болот, жакшылыктар болот, ошол концерттер, корпоративдер азыр жаңы жылга карата көп болуп атпайбы? Ошолорго катышып атабыз. Эфирге чейин бир корпоратив барып жайлап келдик. Жайлап келдик. Эмесе, бардык телегөрүүчүлөр сиздерди тааныр алсында, ошол эле YouTube'дан белгилүү болуңуздар деп ойлойм. Бардык телегөрүүчүлөр билбесе керек, бирок YouTube'да 1 миллион көрүүчүн топтогон экенсиздер. 1 миллион 200 миң болсо керек. Мен билишимче, буга кантип жүрөгүн багындырдыңыздар? Деспаситаны ырдаган черткенден кийинби? Чукпан көз кысмай жок. Билбейм, балким кыргыз эли ушунчалык комуз сүйгөндөр көп болсо керек да. Ошол аз убакыттын ичинде ошондой көп просмотр алынды да, өзүбүз дагы мындай чочуланып кетсиздерби? Бир четинен чочуланып да кеттик, бирок бир четинен канчалык аракет кылып изденип, ошондой элге жаккан, элдин да табитине карата ушундай чыгармаларды ойносоң, эл дагы ошол бизге дагы жазып калышат да. Ойлонуп, проблема болуп калганда эле силердин видеоңорду ачып алып анан кийин эс алып калабыз депчи. Анда эмесе биз дагы азыр эс алабыз. Азыр дал ушул видеороликти кыскача көрөлү. Андан кийин программабызды улантабыз. Эч кайда алсабай туруңуздар, буюрса хиттерлар, эксклюзивдүү чыгармалар ушул студиядан бүгүн жаңыртмакчыбыз. Алыстамай жок. Достор, 1 миллион көрүүчүн топтогон ушул видеоролик ошодон кийин биздин келген эки жылдызыбыз белгилүү болушту. Эмесе, мен оюмча азыр жалпы телегөрүүчүлөр сиздер көргөндө эле дароо эле күнү күтөт болуш керек, кайсы чыгарманы чечип бересиздер, кайсы хиттерди бүгүн ушул студиядан аткарасыздар депчи. Кайсын аткарабыз? Азыр бул чыгарманын аты деле жок. Болгону кантри деген стиль бар музыкада, ошол стилде бир чыгарма аткарып берелик. Келиңиз. Келди. Сонун. Эмесе мен билишим боюнча азыр бизде бир гана комуз эмес, домбура да бар болуш керек жаныңызда. Домбура да турат биякта. Боордош элибиз казак элинин домбурасын ала келген. Кармап көрсөк болобу?
болот. Анда эмесе булар менен кайсы чыгармаларды көпчүлүк учурда чертесиздер? Булар менен ошо казак элинин көрө кулу, Балбырауын, Адай аттуу күүлөрүн чертебиз. Андан тышкары орус элинин, украин элдеринин чыгармаларын да домбурага салып жазап чыкканбыз, иштеп чыкканбыз, ошолорду аткарабыз. Анда эмесе буга чейин эле СМС билдирүүсүн бардыгыбыз окуса керек. Ушул миллион көрүүчүн топтогон видеоролик бул Despacito болду. Бул дүйнөлүк хит. Эмесе азыр жалпы телегүүчүлөр ушул Despacito сураган экен. Мен чертип берейин десем, силерге эми кезек берейин эми. Келиңиздер. Анда эмесе, даярсыздарбы Despacito'га? Даяр болуп калдык. Ар бир эфирге барганда аны ойнобой башканы даярданып келсек да кошону сурашат баары. Анда эмесе мындай кылалы. Азыр кыскача жарнама, андан кийин баштайбыз. Буюрса эч кайда алсабай туруңуздар. Арсен Султанов буюрса Despacito'ны чертет. Ал кандай болот экен жарнамадан кийин чоң. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, баарыңыздар күтүп калсаңыздар келет, качан Despacito'ны чертебиз деп. Мынакей кезек келди. Азыр баарыңыздарды синалга жакыныраак чакырабыз. Себеби дал ушул хит чыгарма азыр Чолпон жана Элемандан жаңырат жана Арсен Султанов албетте жанына кошулат. Анда эмесе, даярбызбы? Кеттик. 1, 2, 3 сахнада Despacito. Sonun. Чолпон жана Элеман достор. Kolumuzlarыбыз ысып кетти достор. Менимче ичине ысып кетсе керек. Бир гана көбөгө. Жылып кетти. Урматтуу телегөрүүчүлөр, караңыздарчы, бир учурда бардык хиттерлардын бардыгын жаңыртты. Менин оюмча бул өзгөчө бир талант. Анан кийин көркөй телегөрүүчүлөр байкап алса керек, бирок караса комузчулар ушул чертүүчүлөр деле бири-бири менен көз менен сөйлөшөт экен. Буну эч ким байкаган жок. Бирок мен Элеман менен көз менен сөйлөштүрдүм, кайсына чертер алдымда. Анда эмесе
Сіздерге чоң рахмат. Мен сөз таба алган жокмун. Негизи сиздерди эфирге чакырганда сүйлөөлүү черч керек экен. Ошондо музыка менен сүйлөшөт экенбиз, негизи. Сиздерге калоо тилектер болсо, телегөрүүчүлөр алдыңыздар да, айта кетсеңиздер болот. Бардык мүмкүнчүлүктөр сиздерде. Биринчиден сиздерге чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Телеканалга, Ньюти телеканалына чоң рахмат. Бизди ушинтип чакырып, элге дагы бир сыра өзүбүздүн күлөрүбүздү, чыгармаларыбызды, хиттерди тартуулап, жалпы кыргыз элибизге аманчылык, жакшылык, болгон дүйнөдөгү жакшылыктын баарын тилейбиз, каалайбыз. Ушул келаткан 2018-жыл жакшылыктардын жылы болсун. Бекем ден соолук калып келсин. Оорубаңыздар, жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Ошо. Келиңиз, Элеман мырза. Айтылган тилектердин баары кабыл болсун. Негизи биз YouTube каналынын ар дайым келип турчу конокторунбуз. Буга чейин көп жолу келдик. Сиздерге чоң рахмат. Ушинтип чакырып, дагы бир жолу биздин коомубуздун үнүн элдерге жеткиргениңиздерге. Кирип келген жаңы жылыбыз элибизге тынчтык алып келген жылдардан болсун, бейпилчилик алып келген жылдардан болсун, өлкөбүз өнүгө берсин, өсө берсин. Кудайым буйруса, ажообузду дагы аман эсен тынч жол менен тандап алдык. Үмүтүбүздүн, элдин үмүтүн актаган жылдардан болсун. Сонун калоо тилектер болуп, силерге да ийгиликтер каалайбыз. Буюрса жаңы ырларды күтөбүз сиздерден, жаңы чыгармалардан. Бар болсо дароо эле келсеңиздер болот. Мен оюмча телегөрүүчүлөр сиздерди чыдамсыздык менен күтөт. Ийгиликтер болсун. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан, жаңы жылда жаңы чыгармаларды бүгүн да аткара кеттиңиз, жаңы жылга байланыштуу. Эмесе, Элеман жана Чолпон Ай, сиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Сүйүктүү телегөрүүчүлөр, биз болсо New TV шоу программасын түз эфирде улантабыз. WhatsApp'ты унутпайбыз, түзүү байланышка чыгыңыздар. Ага чейин болсо 33 3 мүнөт рубрикасы, анан кийин келген кийинки мейманыбыз менен тааныштырабыз. Эч кайда алысабай туруңуздар.